Биздин суроолор ушу кылмыш кодексине жараша болмокчу шайлоо карата. Кылмыш кодексине жараша шайлоочулардын добушун сатып алуу маселеси айып пулдан тышкары 2 жылга чейинки эркинен ажыратуу деген маселени карайт да. Буга чейинки соттолгон учурлар болду беле? Бүгүнкү күнгө карата эгерде практиканы алган болсок, бүгүнкү күндө бир да шайлоочулардын добушун сатып алуу фактылары боюнча бир да иш бүгүнкү күнгө карата сотко жеткен жок. Фактылар болгон, мисалы март айында өткөн жергиликтүү кеңештердин шайлоосунда политпартиялардын бардыгы ошол шайлоочулардын добушун сатып алууга барышкан да. Ошол фактылардын баары аныкталган болчу, укук коргоо органдары өзүнүн реакцияларын кылышкан, бирок ошол эле учурда реакция кылгандан кийин ошол иштердин баары сотко чейин бир да фактысы жеткен эмес да бүгүнкү күнгө карата. Ушул Таза шайлоо ассоциациясы тарабынан жергиликтүү шайлоо учурунда 200гө жакын байкоочу 9 тилкелеринде иш алып бармакчы. Бул кандай механизмде иш өткөрүлөт, кандай негизиле болот да? Бул шайлоодо именно биздин байкоочулар участоктун сыртында болушат жана ичинде болушат. Анткени биометрикалык регистрация жаңы мүмкүнчүлүктөр киргенден кийин участоктун ичинде шайлоо ачык айкын эле өтүп атат. Бирок ошол эле учурда эгерде ошол техникалар иштебей калса, анда ал участокто мыйзам бузуулар болушу мүмкүн да. Техника иштебей калса. Ошол биздин байкоочулар именно участоктун ичинде да болушат жана участоктун территориясын дагы кайтарып, ошол жерде жүрүп, бүт кандай именно ошо шайлоочуларды топтолгон жерлерине жана автобустар, транспорттар көп келген жерлерге, ошол жерлерге барып, өзүнүн байкоолорун дагы жүргүзүшөт да, именно ошол фактыларды аныкташ үчүн. Жана ошол фактылар аныкталгандан кийин биздин байкоочулар тарабынан уже укук коргоо органдарына маалыматтар берилет. Бүгүнкү күндө ошо укук коргоо органдары генералдык прокуратура менен жана ички иштер министрлиги менен биргеликте группа документирования деп аталган группа түзүлгөн. Ошол группа именно ошо подкуп боюнча өзүнүн иштерин чогуу алып барышат жана биз биргеликте аларга маалыматты бергенден кийин алар өзүнүн реакциясын кылып туруп, ошол жерден уже бир кандайдыр бир чаралар көрүлөт да. Баарына белгилүү болгондой, жергиликтүү шайлоо жана конституцияга өзгөртүү киргизүү референдуму бир күндө өтмөкчү. Азыркы учурда Борбордук шайлоо комиссиясынын даярдыгына кандай баа бере аласыз? Кандай жаңылыктарды киргизип, кандай иштеп бара жатышат азыркы учурда? Бүгүнкү күндө ошол шайлоо комиссиялары шайлоого даяр. Бүгүнкү күндө ошо бардык техникалык жактан каражаттар менен жана окуудан өтүштү. Бардык маалымат каражаттары шайлоо комиссиясында бар. Календарный план боюнча Борбордук шайлоо комиссиянын түзүлгөн календарный планы боюнча бардык иш аракеттер аткарылып атат. Бүгүнкү күндө шайлоого комиссиялардын бардыгы даяр деп айта алсак болот.